Акча үчүн Кытайга турмушка чыккан кызды күйөөсү бир жума ур токмокко алып, жуунуучу бөлмөгө камап койгон. Кытай жаранына турмушка чыккан намангандык Саида аттуу кыз күйөөсү орой мамиле жасаганын айтып, үйүнө кайтууга жардам сураган. 19 февралда ал Өзбекстандын Кытайдагы элчилигинин жардамы менен мекенине кайткан. Өзбек консулу Бабыр Яхаевдин айтымында Саида учурда үйүндө. Буга чейин кордук көргөнүн билдирген кыз социалдык түйүндөр аркылуу журналисттерден жардам сураган. Саиданын айтымында күйөөсү аны бир жума жууна турган бөлмөгө камап койгон. Ур токмоктон тышкары сексуалдык зомбулук көрсөткөн. Кыз үй бүлөсүндөгү каржы маселесинен улам Кытай жаранына турмушка чыкканын мойнуна алган. Күйөөсүн Ники агенттигинин жардамы менен тапкан. Саиданын окуясы социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу жаратууда. Маалыматтарга караганда Кытайдагы Өзбекстандын элчилиги кызды издеп таап коргоп калган. Булак Централ Азия. Коңшу өлкөдө эле эмес, биздин мамлекетте дагы мындай көрүнүштөр агенттиктер аркылуу көптөгөн кыргыз кыздар сатылган деген маалыматтар бар. Алардын тагдыры кандай болууда?